Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmattуу mekендештер. Бүгүнкү күндөрдүн султаны болгон Саййидул Айям жума күн барыңыздарга маарек болгон болсун. Бүгүнкү күндөгү кылып аткан дуаларыбызды, намаздарыбызды, кылган жакшы хайыр ихсандарыбызды жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Урматтуу мекендештер, мен бүгүнкү күндө ушул Учкун телеканалынан сиздерге үй бүлөлүк бүгүнкү күндө Москва шаарындагы үй бүлөлүк маселе ушунчалык бир жүрөктү оорута турган окуяларды угуп, өзүм көрүп, жүрөгүм ооруган себептен ушуну туурасында, үй бүлө туурасында бир аз болсо дагы сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандык бир туугандарым, келиңиздер ойлонойлучу. Бул аманат. Жараткан Аллах Тааланын аманаты. Ар бир эркек өзүнүн эркектик сыфаты менен аталык милдетин туура аткарса, ар бир аял өзүнүн аялдык жана энелик милдетин туура аткарса, бул нике кымбат. Бул ойлонбостон, болор болборс ачууга алдырып, жок нерседен ушундай бир бүгүнкү күндө эже карындаштарыбыз күйөөлөрүнөн талак сурап, же болбосо эркек сабыры кетип, ушу талак сөзүн айтсаңыз деле аялыңыз оңолуп калмак беле. Талак сөзүн эч бир оозуңузга албастан эле bir akıl nasihat menen bir talim tarbiyat kılsanız bolboy bile. Oşon üçün kelingizler men sizge aytat elem, her cumada bizde sabaklar bolot. Kelip sabak alıp ketiңiздер, sındırıp alıp surabastan sındıra elekte surasaңыздар жакшы болмок. Бүгүн biz talak айтпай туруп сурасак жакшы болмок, бирок талакты айтып алып сураганыңыздар өкүндүрөт. Канча семьялардын ажырап калгандыгына biz себеп болуп, жүрөк ооруп, зейин кейип жатат. Бардыгыбызда уул кыз бар, бардыгыбызда эже карындашдар бар. Келиңиздер урматтуу мекендештер, акыл калчап, жараткан Алладан коркуп, үй бүлөнүн бекемдигин, үй бүлөнүн кымбаттыгын сактап калайлык. Бул үй бүлө кымбат нерсе. Тапкан ырыскыны Аллах Таала берип туруучу зат, Алланын астында үй бүлөнүн аманатын бекем кармайлык. Эгер кеңеш керек боло турган болсо, ушу Большая Ардынка 38-1 ушул жерге келсеңиздер, ушул телефондор бар, Instagram'da бар, кайрылсаңыздар, келсеңиздер, кеңеш алып кетсеңиздер жок дегенди алдын ала, анан чечим чыгарсаңыздар жакшы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.